Надежда Ивановна Чудайкина өзгөндүн белгилүү тургундарынан десек болот. Учурда 70 жашта. Күн сайын үйүнө ар тараптан келген адамдардын саны үзүлбөйт. Анткени айрымдар сынык жаракат, белдин кокустап калуусунан улам кайрылса, кээ бирлерин кол бутунун чыгып кетүүсүн калыбына келтирүүгө жардам колун сунат. Я даже на базар время нету поехать. Ал тургай мен базарга барганга убактым ушунчалык аз. Оорулуулардын көптүгүнөн түштөнүүгө да убакыттар болот. Надя эже кайдасыз? Эже бошсузбу? Качан дарылайсыз дегендердин саны көп. Мына менин жашоом ушундай. Каарманыбыз кичинекейинен тарта медицина илимине кызыкчуу. Анын үстүнө апасы балдар дарыгери болсо, чоң энеси травматолог болгон. Алардын багытын улай акушер-гинеколог адистеген Санкт-Петербург шаарынан бүтүргөн. Өзүнүн кесибин ушунчалык жакшы көргөндүктөн 45 жыл Мырзакеде оорукананын төрөт бөлүмүндө иштеген. Андан соң ардактуу эс алууга чыгып, тынч жай баракат жашоону каалады. Бирок ал адамдарга жардам берип жүрүп эле чоң энесинин жолуна түшкөн. Отказ не могу сделать. Кайсыл мезгилге карабай, аял кишиби, жаш балабы, чоң кишиби, айтор ким болбосун жардам бергим келет. Эмне кылып, кандай жардам берсем деп көп ойлоном. Я всем помогу. Чем могу, помогаю. Күнүнө 50-60ка чукул оорулууларды өз үйүндө кабыл алат. Биз барган учурда да кезек күткөн адамдар алыскы тараптан угуп келишкен. Жалал Абад областы Базаркоргон районунан Бешикчон айылынан келдим. Илгери бир авария болуп, травма алып калган болчу. Белимен. Ошол убакыт өтүп, эми кандай десем, канча больницаларга жатып, көрүнүп жатып атам. Эми ал больницада убактылуу нерсе элеген. Баса албай, жакшы баса албай калгандар ушул эжеге келип шыпа таап кетип аткандар болуп атыптыр. Учурда 50 травматолог аталып, алыскы Орусия, Кытай, Казакстан, Тажикстандан келгендери да болсо, Кыргызстандын булуң бурчунан бири-биринен угуп келип турушат. Ну, уходят с удовольствием. Келгендер мага чоң ыраазычылыгын, рахматын айтып кетишет. Мындан мен рахат алам. Мага адамдардын ден соолугу абдан маанилүү. На этом сердце радуется. Каарманыбыз кандай гана жагдай болбосун, жарандардын ден соолугуна кам көрүп, кеп кеңешин кызматын аябайт. Андыктан мээримдүү эжекебиздин алтын колу тарт көрбөсүн деген тилекти айтабыз. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.